Жогорку соттун Конституциялык палатасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс-президент деген макамды алуунун баш мыйзамга ылайыктуулугун 23 октябрда карайт. Бул тууралуу мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоошев билдирди. Мындай маалыматты Конституциялык палатада ырастады. Жогорку кеңеш быйыл 27 июнда Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип, Алмазбек Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыраткан. Парламенттин мындай чечимин Атамбаев таануудан баш тартып, Конституциялык палатага кайрылган. Алмазбек Атамбаев Конституциялык палата бул маселени карамайынча өзүн тергөөгө күбө катары чакырууну мыйзамсыз деп эсептеп, ага баруудан баш тарткан болчу. Бул окуялар өнүгүп отуруп, 7-8 августта мурдагы президентти тергөөгө күч менен алып келүү аракети башаламандык менен коштолгон. Анын жыйынтыгында УКМКнын Альфа атайын тобунун бир кызматкери курман болуп, бир нече адам жабыркаган. Бул окуялардан соң Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Учурда ал бир нече оор кылмышка байланыштуу шек саналууда. Алардын ичинен Кримтөөл Азиз Батукаевди качыруу боюнча сот жараяны башталды. Бирок Атамбаев сотко катышуудан баш тартууда.